Жакынкы чыгыштагы жана дүйнөлүк саясаттагы акыркы 24 сааттын ичинде болгон эң орчундуу окуялардын баяндамасын сунуштайбыз. Учурда дүйнө саат сайын эмес, мүнөт сайын өзгөрүп, дипломатиялык тирешүү ачык аскердик экономикалык кагылышууга чейин айланды. Ассаламу алейкум кадырлуу көрөрмандар, каналыбызга катталып, баяныбызды бөлүшө кетүүнү унутпаңыздар. Пакистандын борбору Исламабадта өткөн 21 сааттык АКШ-Иран сүйлөшүүлөрү расмий түрдө ийгиликсиз аяктагандыгын Reuters жана Associated Press агенттиктери кабарлады. Бул дипломатиялык туңгуюк дүйнөлүк коопсуздуктун жаңы кооптуу барагын ачкандай болду. Негизги талаш тартыш Ормуз кысыгынын айланасында жүрүүдө. Financial Times гезитинин маалыматына караганда, Тегеран стратегиялык суу жолун толук көзөмөлдөп, ал жерден өткөн кемелерден транзиттик акы алууну талап кылган. Ирандын ИРНА агенттиги билдиргендей, сүйлөшүү учурунда дипломаттардын ортосунда катуу кайым айтышуу болуп, ал турсун физикалык кагылышууга да аз калган. АКШнын өкүлү Стив Витков менен Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчинин ортосундагы бул тирешүү эки тараптын тең келишпес позициясын көрсөттү. Президент Дональд Трамп сүйлөшүүлөр үзүлгөндүгүн укканда, Майамидеги спорттук иш-чарада жүрүп, дароо билдирүү жазады. Ал, биз алардын флотун мурда эле чөктүргөнбүз, 158 кеме деңиздин түбүндө жатат, эми биздин шарттар гана кабыл алынат деп кескин айтты. Ошол эле учурда Америка Кошмо Штаттарынын борбордук командачылыгы Ормуз кысыгына кирген жана чыккан ирандык кемелерге толук блокада жарыялап, деңиздеги практикалык кадамдарга өттү. Сүйлөшүүлөр ийгиликсиз бүтөөрү менен Израилдин коргоо армиясы Ливандагы аскердик операцияларын болуп көрбөгөндөй күчөттү. Израилдин армиясы Хезбалланын стратегиялык складдарын гана эмес, тереңдиктеги логистикалык борборлорун да бутага алууда. Коргоо министри Израиль Кац Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдогандын коркутууларын кагаз чолборчтун кыйкырыгы деп атап, Израилдин коопсуздугу үчүн соккулар эч кандай тышкы кысымга карабай улана берерин так кесе билдирди. Франс пресс агенттиги Ливандын түштүгүндөгү гуманитардык абалдын кескин курчугандыгын тастыктады. Бул тирешүү финансы фронтунда да чыныгы согушка айланды. Bloomberg'тин аналитиктери муну финансылык ядролук сокку катары мүнөздөштү. Кытай Америка Кошмо Штаттарынын 623 миллиард долларлык мамлекеттик облигацияларын чукул сатка чыгарды. Бул Пекиндин АКШ орноткон энергетикалык блокадага берген кескин жообу. Кытайдын борбордук CCTV каналы билдиргендей, Пекин доллар системасынан чыгууну тездетип, алтын резервин 343 миллиард долларга чейин көбөйттү. Бул кадам дүйнөлүк биржаларда доллардын курсуна жана мунайдын баасына түз таасирин тийгизе баштады. Ошол эле учурда ТАСС агенттиги Москва менен Тегерандын ортосундагы кызматташтыктын жаңы деңгээлге чыккандыгын кабарлады. Россия Иранга спутниктик чалгындоо маалыматтарын берип, аймактагы Америка Кошмо Штаттарынын аскердик кемелеринин кыймылын көзөмөлдөөгө көмөктөшүүдө. Индия болсо дүйнөлүк мунайдын 20% өткөн Ормуз кысыгынын жабылышынан кооптонуп, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин тез арада кийлигишүүсүн талап кылууда. Индия үчүн бул жолдун жабылышы улуттук энергетикалык апаатка барабар. Европа өлкөлөрү болсо учурда эң оор абалда турат. Россиянын жаратылыш газынан ажыраган евро биримдик эми толугу менен АКШнын кымбат ресурстарына көз каранды болуп калды. Британиялык талдоочу Алекс Армстронг белгилегендей, Трамп хаос жараткан жок, ал Америка чебин куруп жатат. Бул стратегия боюнча АКШ өзүнүн энергетикалык жана аскердик үстөмдүгүн колдонуп, союздаштарында, атаандаштарында өз эрежеси менен ойноого мажбурлоодо. Бүгүнкү окуялар көрсөткөндөй, дүйнө эки чоң блокко бөлүнүп бүттү. Бир жагында деңиз жолдорун, заманбап технологияларды жана энергия агымдарын көзөмөлдөгөн батыш блогу, экинчи жагында доллар үстөмдүгүнө сокку уруп, альтернативдүү каржы системасын курууга умтулган чыгыш блогу. Дипломатиянын тили менен октун, ракеталардын жана катаал экономикалык блокаданын тилине алмаштырган акыркы мүнөттөр өтүп жатат. Дүйнөлүк коомчулук чоң кагылышуунун босогосунда турат. Ушул сааттарга карата дүйнөлүк жаңылыктар ушулар болду. Каналыбызга каттала кетиңиздер.
Көрішкенше аман тұрыңыздар.